саламатсыздарбы, урматтуу Аккордон айыл тургундары, урматтуу шайлоочуларым, жакшы аман эсен турасыздарбы? Бүгүн сиздер менен жолугуп атканга кубанычтамын. Мына шайлоодон бери экинчи жолу алдыңыздарга келип атам жолугушууга. Эми бул жердеги жетишкен ийгиликтер боюнча мына айыл башчыңыздар, айыл өкмөтүңүздөр маалымат берди кыскача, түшүнүктүү болсо керек. Анан эми мына өзү айтып кетти. Ошол шайлоо мезгилинде ушул аксакалдар кайрылып, ушул тез жардам машинасында сөз болгон. Эсиңиздерде болсо да, ошол машина бүгүн ошо убакыт сааты келип, мына бүгүн саат 11-де биз жетекчилер менен ошо больницада врачтар менен ошо главврачыбызына бул жерде катышып атат, автобустардан. Ошо чогуу тапшырдык бул үчүн. Ошол тез жардам машинаңыздар ошол ар дайым ошо жакшылыктарга кызмат кылсын да. Жана главврач айтты, ошо кандай айттыңыз ба, төрөт үчүн гана жакшылык, ошол оорулар болбосун. Ушул жакшылыктарга пайдаланыңыздар. Анан ошол бул жерде ошол тез жардамдын ошол главврачыбыз ошо Бактылуу Сарбановдун дагы чоң салымы бар. Ушул киши ар дайым байланышып, бир эле скор эмес, башка нерселерди сүйлөшүп атабыз. Ушул чогуу сүйлөшүп, ушул жерге бүгүн алып келип тапшырдык. Анан эми эмне дейт элем, ушул биринчиден ушул өкмөтүбүзгө рахмат, президентибизге рахмат. Ушундай бир элдин камын көрүп, мына бүгүнкү күндө чоң иштер болуп атат. Андан сырткары мына кат менен кайрылган МЧС бул жерде өкүл отурасыз да сиз. Бүгүн эртең менен буларга да барып таанышып, ошол каттын негизинде буларга ошо 2 машина бөлүндү уже. Пожарный, билесиздер да, бизде дагы районубузга өткөн сапар ошол чаткал